ачуусу өтө тез келген адамдар бар да. Булар көп учурда ачуусу бат келет, көп кыйкырып коюшу мүмкүн, кээде сөгүнүп коюшу мүмкүн, бирок чын-чыныгы келген учурда жан дүйнөсүнө мээримдүү адамдар болушат көп учурда. Болгон ошол учурда өзүн кармай албай, өзүндөгү бар нерсени ичинде сактай албай, дароо айтат, бетке айтат, аркадан эме кылбайт. Алар дароо бетиңе айтат бар нерсени, бирок артыңдан сени коргойт, колдойт. Атыңды жаманаттык кылбайт. Алар ачуусу келген учурда керек болсо ыйлап да калышат. Ыйлап бул деген анын алсыздыгынан эмес, болгону сизге тескерисинче жооп берип, сиздин жүрөгүңүздү, сиздин көңүлүңүздү оорутуп койбоюн деп. Сизди капа кылып койбоюн деп ыйлашат. Демек булар кыйын адамдар. Ким акыйкатты бетиңизге айтып атса, ким чындык үчүн күрөшүп атса, адилеттүүлүк үчүн өлүп кете бериш керек өзү бул дүйнөдө. Ошондуктан ойлонуш керек. Жигиттер, фитнес клубда гантель штангадан башка эчтеке жок. Духту Аллах берет. Духка аракет кылышыбыз керек көп учурда. Себеби Чолпонбой Баатыр атабызда фигура күчтүү болгон эмес, ал бодбилдер болгон эмес. Ал Брус Лиде секирип теккен эмес. Бирок окко, взводко тошун тосуп койду. Буга не керек? Дух керек буга. Бизде эркектерде бүгүнкү учурда эң жоголуп бараткан, катымчалыш болуп, лилипут болуп, латта, клёнка болуп кетканыбыздын себеби бизде дух жок. Тестостерон өлүп калган. Таза нерсе жеш жок. Дүн күйүп, кайра өзүнүн кумарында өзү кандырып, ар кандай сайттарды өзүнө туура келген аял менен өзүнүн оюнда, фантазиясында жакындык кылып, өзүн өзү өлтүрүп, ар кандай ооруларга чалдыгып калган учурда дивандан түшпөйт. Диванда бардык иши бүтүп калып атат да. Дүйнөнүн ал чекесине дагы диванда жатып алып барып келип атат. Ал саякат видеолорун көрүп. Каалаган аялга ошо дивандан түшпөй туруп жакындык кылып коюп атат. Бул камера, видеолор себеп болуп атат бул нерсеге. Бардык рахатты диванда жатып жеп алып коюп атат да. Ошол жактан салыштырганда ата бабаларыбыз утуп кетти бизди.